Дастан Далабаевич айтып өттү, маалымат каражаттарында ушул сыяктуу эле дагы бир чоң чуулгандуу окуя бул мына Альфа Телеком. Мегакомдон жаңы эле түзүлүп аткан Кыргыз Телекомдун КТ Mobile уюлдук компаниясы 345 миллион сом алып, эч иш жок, бирок килейген суммадагы айлыктарды алып отурушканы тууралуу мына коомчулукка чыкты. Биз дагы мүмкүн болсо парламент ушуга реакция кылып түзүшүбүз керек. Эмне үчүн мамлекеттик ишкана, дагы бир мамлекеттик ишканадан жөн эле жерден 345 миллион алыш керек. Ошого биз сөзсүз парламенттик комиссия түзүп, муну текшеришибиз керек. КТ Mobile артында кимдер турат? Биздин угушубузга караганда өкмөт башчынын жакын туугандары деген сөздөр чыгып атат. Туугандары, алардын балдары, бажалары деген маселелер чыгып атат. Ошонун баарын териштирип коюшубуз керек. Ошон үчүн парламент буга дагы менимче өзүнчө бир комиссия түзүшү керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, Жанарбек Кубанычбекович, мен каршы эмесмин. Болгону регламент менен кетели. Эгерде фракциянын чечими же болбосо тийиштүү комитеттин чечими болсо, комиссия түзүү боюнча палатага алып чыгыңыздар, аны палата чечип берет. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Арсбекович, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу өкмөттүн өкүлү, урматтуу президенттин өкүлү. Мен Жанар Кубаныч айткан сөздү кошоюн дедим эле да, мен ушул улуу Рамазан айында унчукпай эле коеюн дедим эле, бирок кечеги Альфа Телеком менен Кыргыз Телекомдун ортосундагы пайда болгон КТ Mobile'дагы эрендердин алган айлыгын көрүп, мен унчукпай коюуга тура албадым да, үйгө да жатып тура албадым. Чакалайдын чак түшүндө 345 миллион сом акчаны уурдап атса, анан биз ушундай улуу айда айткан уят деп унчукпай отура берсек, биздин өзүбүздү уурдап кетиши мүмкүн да. Эми парламенттик комиссия отпой, парламенттик комиссияга чейин депутаттык ушул жерде мен сүйлөп, транспорт комитетинде комиссия түзүлгөн. Аны мен жетектегем. Ошол кезде менин кесиптештерим колдобой койгон, кол койбой койгон. Кыргыз Телекомдун ичиндеги кыңыр иштери боюнча мен аныктама жазып чыксам, эч ким көңүл бербей койгон болчу. Ал жерде 8 кылмыш иши бар деп Коопсуздук кеңешинин башчысы Дамир Сагынбаев мага жазса, мен ошону ушул жерден айтсам, мени алдамчы кылып, тигини жалганчы кылып сотко берип, бүгүн мен соттошуп жүрөм. А 8 кылмыш иши сотко өтпөй турат. Мына ошол жерде КТ Mobile да бар болчу, арда Актел да бар болчу. Ошол жерде сатылган жыштыктар миллиарддаган акчага деген мандемдер бар болчу. Мамлекеттин Коопсуздук кеңешинин катчысы мага жазып атат. 8 кылмыш иши жөнүндө. Мен ошону ушул жерде айттым. Буну өкмөт башчы да билет. Мен ага жазсам, рассмотреть соответствие занимаемой должности Бакыт Ашаршем өтсөң, ал Бороновго Боронов мага жазыптыр да, сотко өтпөптүр иштепчи. Эми сотко өтпөсө ким күнөөлүү? А бирок 8 кылмыш иши бар экен ачыкталып атпайбы? Аны Коопсуздук кеңешинин башчысы, башкы прокурордун орун басары, АКСтин башчысы мага жазып атат да. А биз бүгүн 345 миллион сомду уурдатып алып, унчукпайт. Ошон үчүн тармактык комитетте карап, парламенттик комиссия түзүү боюнча сунуш киргизем. Рахмат. Рахмат. Мен айтып кеттим, эгерде фракциянын чечими же тийиштүү комитеттин чечими болсо, палатага чыгат, аны палата чечет. Алып чыгыңыздар.